илимий даражада медицина жагынан эжекебиз ошол суунун өзгөчөлүгүнү айтып кетсе болот. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман калкым, арыбаңыздар, мекендештер. Албетте, суу бул өмүр деп айтабыз да бизчи. Себеби Кудай Таалам бизди жаратканда, мен азыр ушу келген адамдарга айтам да, Кудай Таалам бизди жаратканда бизге бир 4 тамыр берип койгон да. Бул артерия, вена, без, анан кийин нерв тамыр. Ушунун ичинен ушу артерия, вена жана без тамырлар булар суудан турат. Нерв, конечно, булар талчалар. А бул 3 артерия, вена жана без тамырлардын ичинде суу айланат. Суюктук айланат. Ушулардын ичинде айланган суюктуктун 90% бул суу болуп саналат. Ошон үчүн суу бул эң негизги адамдын ден соолугун таза алып жүрүүсүнө, анын оорубай калышына эң негизги бул суу болуп саналат экен. Демек биз ушул ичип жаткан суу болобу, даарат алып аткан суу болобу? Демек биз сууга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек экен. Ичип аткан суу дагы сөзсүз түрдө 37 градустан жогору болуш керек. Урматтуу алып баруучу айтты, кандай суу менен даарат алыш керек деп. Албетте, даарат алып атканда да 37 градустан жогору болсо жакшы. Эмне үчүн? Мунун мындай себеби бар. Биз 37 градус болгон болсок, сиз эшиктеги баклажканын ичинде суу 18 градус. Сиз ичериңиз менен ашказан жыйрылат. Ал деген ошол 37 градуска чейин жеткириш үчүн ошол ашказанда туруп турат, ал ысыш керек. Бул үчүн убакыт керек болуп калат. Демек сиз 37 градустан жогору сууну ичкен болсоңуз, ал тез организмге сиңип барат экен. Тери бул эң чоң орган болуп саналат организмдеги. Мына ушу териге дагы сиз муздак сууну берсеңиз, ал сразу сиңире албайт. Тери да сиңирет. Теринин астында келген абдан майда капилларлар дагы өзүнүн сууну сиңирет. Демек биз териге дагы 37 градустан жогорку сууну берген болсок, дене дүркүрөбөйт экен, жыйрылбайт экен. Эң сонун биринчиден териге жабышкан микробторду жок кылып берет экен. Экинчиден сиңген суу дагы ошо жылуу болуп, таза болуп сиңиш керек экен.